акыркы 10 жылда Ош кантип өзгөрдү деп ойлойсуз? 10 жылда өсүш жакшы, курулуш иштери абдан өсүп жатат. Анан билимдүү балдар көбөйүп жатат. Балдардын аракети жакшы. Эми келечек силерге берсин. Түбү келип ошондой азыркы санаттык немеге өтүүңөр мага абдан жагып жатат. Бардык балдар ушу умтулуп жатат. Анан ыйманды бекемдегендер да жакып жатат. Майрамдык маанайыңыз кандай? Майрамдык маанайдын күндүн ачылышы деле жакшы. Бир жагыдан карасаң, капалуу да, бир жагыдан карасаң, негизи туура багытта да болот. Кудай таала эмне мүлк салып берет, аны биз өзүбүз билбейбиз. Эми элибизге ынтымак ырызык берсе, келечеги кең болсо, силер бак дөөлөттүү болсоңуз, тапканыңар берекелүү болсо, мээнеттердин ырасын көрсөңөр, карыпка кайрымдуу болсоңор, мусафир ыйманы болсо, ушул гана керек бизге. Iymonga mustahkamligi bilan yoqadi. Bizda kengirchilik, hamma yo'q yaxshi. Chiroyli shaharda yashaymiz, alhamdulillah, shukr. Да. Что нравится в городе Ош? То, что у нас красивая природа, то, что у нас многие добрые люди. Дети красивые, взрослые красивые, работа хорошая. Для молодежи город удобно ли? Да, удобно. Достаточно удобно, только по утрам будет мало маршрутов. Из-за этого. И по утрам холодно стоять. А так все хорошо. O shahar havosi bilan yoqadi. Endi o'zimiz shu yerlikmiz-ku. Suvi yoqadi, odamlarda bir-biriga muloqot yoqadi. Mehmondo'stligi. Lekin bizni o shahri san'atga boy, san'atkorlarni tushunadigan xalq. Lekin internatsionalniy xalq. Bizni O'shimiz shahar xalqi. Xudo xolasa hammamiz intimoq, zo'r xalqmiz. Акыркы 10 жылда Ош кандай өзгөрдү? 10 yilda birinchi tinchlik yaxshi bo'ldi. Tinchlik eng asosiy. Menimcha shu boshqa o'zgarishni bilmayman. Шарuz кичинекей болгону менен өзүнө тартып турат да адамдарды. Анын элдери менен жагат көбүнчө. Анын арзандыгы менен жагат. Несин өзгөртсө болмок деп ойлойсуз да? Мындай Ош шаарынын тургуну катары. Ош шаарынын тургуну катары инфраструктураны өзгөртүш керек го дейм. Мындай чар жайып өспөй, жогору карап өсүш керек, анан баары эле жол, тротуар дегендей. Ош шаары дегенде эле көпчүлүгүнүн оюна неме келсе керек? Биздин улуттук тамактар. Анан өтө кымбат эмес бизде. Көпчүлүгү айтып калышат, баягы Ошто ач калбайсың дечи. Ошонун шаарыбыз бакчылык, анан шаарыбыз тазалыгы боюнча элдери дагы меймандос келет. Ошо. Дагы эмнени өзгөртүп койсо болмок деп ойлойсуз да? Шаарда өзгөртө турган менин оюмча бир эле жолдорду оңдоп койсо эле болот го дейм. Калганы өз жолу менен эле оңолуп келатат буюрса. Ну, если по-честному, архитектура у нас, конечно, хромает, но вот люди у нас душевные, приятные, доброжелательные. Ну и сама атмосфера города, вот не как в других городах, а такая теплая, родная. Ну, приезжаешь в любое место нашего города и чувствуешь себя как дома. Ну, примерно так можно сказать, да. Как вы думаете, какие проблемы есть в городе? Как город? Ну, как я сказала, вот архитектура и дорожное движение, как ездят наши водители. Последние десятилетия даже из явных изменений, даже не знаю, что можно сказать. Ну вот парки новые построили, вот даже парк, в котором мы сейчас сидим. Основной мы здесь гуляем после учебы. Ну, вот парки построили и все. И вот, как вам сказать, вот Глобус и Фрунзенский гипермаркеты. Ну вот это вот. И начали строить этажки, знаете, этажные дома. Вот что изменилось. Это хорошо или плохо? Ну, думаю, скорее всего, хорошо, потому что город же должен как-то развиваться. 10 жылда бир топ эле өзгөрүлдү. Буга чейин мисалы үчүн сүрөттөрдөн көрсөк, мындай баягы жаңы курулуштар түштү, жаңы өзгөрүүлөр кирди, жаңы үйлөр салынып атат, ошолор менен өзгөрүлүп, мындай өнүгүп келаткан шаарлардын катарын толуктап келатат да.